чөйрө менен жүргөндө жакшы адамдар менен жүрүш керек. Эгерде өзүңүз күчтүү болуп таасир бере алсаңыз, тартасыз. Ал эми таасир ала турган болсоңуз, анда ал адам жакшылыкта жүргөн, ыйманда жүргөн адам болуш керек. Көп алымдар айтып келген. Жакшы адамдарды көбөйткүлө, солих адамдар менен жүргүлө. Курандагы «Фамалана мин шафиин вала садиқин хамим» деген аят бар. Тозокко түшкөндө бизге шапаат кылуучулар да жок, жакын дос дагы жок дейт. Имам Табари рахималлах тафсиринде мына булар билишти. Чындыгында дос адам солих болсо, ыйманда түз жүргөн адам болсо пайда бере турганын. Жакын адам дагы, тууган адам дагы солих болсо шапаат кыла турганын билгендиктен ушул сөздөрдү айтышат дейт. Ошондой эле Хасан аль-Басридин да сөзү бар. Солих, ыймандуу досторду көбөйткүлө, кыямат кайымда алардын шапааты тиет дейт. Ал эми жаман адамдар менен жүргөн адам кыямат кайымда да залаккас тиет. Өкүнөт, аттиң ай баланча мени азгырды деп бармагын тиштейт. Өкүнөт, ошонун айынан жакшылык жолду билбей калдым, азгырылып кеттим, куруп кеттим деп жашоосуна өкүнөт. Ошон үчүн жашообузда чөйрөнүн таасири өтө чоң. Сен ким менен жүрсөң, ошол болосуң, ошондой болосуң. Жакшы адамдар менен жүрүш керек. Дос чөйрө тартып кетет. Тартуучу. Кыргызда сөз бар го, сыныктан башканын баары жугат. Адам туурайт. Биз алсызбыз. Бизди кубаттаган, жакшылыкка үндөгөн адамдар менен жүрүшүбүз керек.